Биздин Кыргызстандын негизги идеологиясы кандай багытта кетебиз? Акылбек Үсөнбекович, ошо идеология багытын айтып берсеңиз. Бизде идеологияга госсекретарь жооп берет. Ошо кишини бир күнү чакырсаңыздар, мен жиберейин, ал айтып берсе жакшы болот эле. Азыр кадр саясаты боюнча айтып кетти биздин кесиптештерибиз. Ошол Бакыт Төрөбаев, Айбек Жунушалиев дегендерди мына үстүңкү катмарларды жакшы койдуңар да. Анан ылдый түшкөндө эле баардык баткак башталып атат. Бүт тазалап, элдин жүгүн көтөрө тургандарды койсоңуздар жакшы болот эле. Мына глобальный фонддон 29 миллион доллар келсе, кыз менен кызды үйлөндүрүш керек деп, мына вице-премьериңиз макулдук берип атат. Акылбек Үсөнбекович. Эдил Байсалов деген мырза Кыргызстанда 10 секунд кошуп койгула, оюн бүтүрүп алсын. Кыргыз улутунун, дининин, ыйманынын, салттын наркына каршы идеология эмне жүргүзүп атышат булар? Качан кыргыз кызына кызды үйлөдү эле? Эмне буну токтотпойт вице-премьер-министр? Жакын арада биз үй бүлөлүк кодексти алып келебиз, ошону менен баарын иреттейли деп атабыз. Буга чейин адам баласынын укугу деп баарын кабыл ала берген экенбиз, каалаганы баарын кылат деп. Азыр эми мындан ары болбойт деп атабыз. Ошо кодексти алып келебиз, май-июнга жетишсек жетишип калабыз, жетишпесек сентябрда үй бүлөнүн кодексин алып келип, мыйзам менен баарын иретке коелу деп атабыз. Үй бүлө деген бул эркек менен аялдын ортосундагы союз деген нерсени бекитип, анан бала чака дегенди тарбиялаганга ошо үй бүлөдөгү жоопкерчилиги бар деп, ошону алып келейли деп атабыз. Азыр адам баласынын укугун коргойбуз деп эле биз болгон конвенциянын баарына кошулуп алып турбуз, аларды дагы иреттеп, чыга тургандын баарынан чыгайлы деп атабыз.